Бул Мамут Мусаева Атыргүл Омошевна учурда Аламүдүн районундагы Аламүдүн айыл өкмөтүнүн муниципалдык мектепке чейинки билим берүү уюмун жетектейт. Эмгек, кесип, үй бүлө, аялдык мээрим, өнүгүү, айтор жашоонун бардык тармагын бирдей алып кетүүгө далалат жасаган. Кыргыз арасындагы дал ушул айым тууралуу айтып берүүнү туура көрдүк. Анткени ал өзүнүн балдарынан тышкары жүздөгөн балдарга тарбия билим берүүдө. Демек, кыргыздын келечегин бир кирпичтен курган күчтүү аял. Бул балакчада бизде 5 группа, жана кандай 5 группа бар. Анан кийин 200дөн ашык балдар, 200дөн башык балдарга катталган балакчада. Анан күндө ушул 150, 160, 180ге чейин балдар келишет. Анан ошол ата-энелерге эрте менен ушул балакчага бул жерден баштап келгенден баштап биз жакшы маанай тартууга аракет кылабыз да. Анан келгенде эле баарыбыз тең учурашкыла, кичинекей балдарга да учурашкан үйрөткүлө, сылык мамиле кылган үйрөткүлө, жакшы маанай менен келгиле деп ата-энелерден суранабыз да. Анан ата-энелерге ушул келгенде эле биз бул телевизор туруш жерге атайын коюп койгонбуз. Бул жерде бизде бүт эмне иш-чара болсо, маданий иш-чаралар болсо, ошол иш-чаралардан видеолор турат. Анан келген ата-энелер ушу менен кабардар болот да. Биздин жетишкендиктерибизди коебуз бул жерге. Атыргүл Мамут Мусаева 1967 жылы Жетөгүз районундагы Жаргылчак айылында туулган. Айылдык орто мектепти аяктап, Фрунзедеги Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтунун химия биология факультетине тапшырган. Окуу жайды ийгиликтүү бүтүргөн соң эмгек жолун Жетөгүз айылындагы асыл тукум мал чарбачылыгынын бала бакчасында тарбиячы болуп иштеп баштаган. 1992 жылдан 2003 жылга чейин райондогу бир катар мектептерде мугалим болуп эмгектенген. 2003 жылы үй бүлөлүк шартына байланыштуу Аламүдүн айылына көчүп келип, 2007 жылга чейин Аламүдүн айылындагы номер 1 Аламүдүн орто мектебинде биология мугалими болгон. Муну менен катар эле аталган мектепте соц-педагог кызматын да аткарган. 2008 жылы Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясында, кийин 2009-2011 жылдары Чүй облустук мамлекеттик администрациясында жетектөөчү адис, башка адис, бөлүм башчы болуп иштеген. Ал эми бул Тумар Аламүдүн бала бакчасын 2017 жылдан бери жетектеп келет. Аталган мекеме айыл өкмөттүн көптөгөн аракеттеринин артынан ачылганын айтат ал. Бул өзү негизи качкындардын борбору болгон да. Бул имаратчы, эскилиги жеткен имарат эле. Ошол качкындардын борбору болуп кызмат кылып келген. Анан 2016 жылы ошол биздин айыл өкмөтүнүн айылдык кеңеште каралып, анан айыл өкмөтүнүн өзүнүн токтому негизинде бул кайтарып алуу жөнүндө баягы соц объектилерди кайрадан кайтарып алуу жөнүндө маселе каралганда, мына ошол кайрылуулардын негизинде бул бала бакча 2017 жылы өкмөттүн 139 постановлениясынын негизинде багыты боюнча, максаттуу багыты боюнча бала бакча катары пайдалануу боюнча токтом кабыл алынган. Мына ошол токтом чыккандан бери ошол эски имарат айыл өкмөт тарабынан оңдолуп, түзөлүп. Маектешим аталган бала бакча жамаатынын алдына койгон так ошол эле учурда чоң максаты бар экенин айтты. Бул келечектен ээлери болгон балдарга ошол татыктуу таалим тарбия берүүдө биз ошонун үстүндө эле тынмалбастан иштеп келе жатабыз. Кыргыз тилдеги бала бакча болсун, ошол жерден биз ошол балдарга ошол өзүбүздүн эне тилибизди берелик, эне тилде сүйлөткөнгө, эне тилинде ой жүгүрткөнгө аракет кылалык деп, анан кыргыздын улуттук каада салттарына да басым коюп чыгып, бизде ушундай бир патриоттулук сезим да. Анан ошого ылайыкта ушул Тумар деген бала ат ошого ылайыкта тандалып калды да. Атыргүл Мамут Мусаева бала бакча ачылганда анын жамаатын куроого чоң көңүл бурулганын, анын курамы мыкты адистерден турарын белгиледи. Ал менен баарлашууда мен сабырдуу, жаш кызматкерлерге ары колдоо көрсөтүүгө, ары тажрыйба бөлүшүүгө даяр турган жетекчи экендигин байкап жаттым. Бул жерде өзүнүн ишин сүйгөн, эң биринчиден ошол баланы сүйгөн, балага болгон мээрими бар, дүнүйөсү ушунчалык бир кооз, кеңири адамдар гана иштей алат. Баланы сүйгөн таза адамдар иштей алат. Ушул бала бакчага келгенде дагы балдар ушул сүрөттөрдү көрүп, ушундай бир башка дүйнөгө келгендей болуп, ыйлап аткан балдар кичине басылып, өздөрүнө келет да. Ушу бүт бала бакчада бүт бардыгын тең ушундай жасалганга аракет кылып жасаганбыз. Анан бул жакта болсо биздин эң негизги музыкалык залыбыз бар. Анан бул эми
баягы типтүү бала бакча болгондуктан биздин залыбыз кичинекей, бирок ошондой болсо дагы чакан иш-чараларыбыздын баардыгын тең ушул жерде өткөрөбүз. Жакында эле ушул боз үй менен биз жанагы улутум кыргыз, ураным манас деп жанагы Манастан интеллектуалдык таймашка катышканда ошондон ушундай оформление кылганбыз да. Анан жанагы балдардын баары тең ушул жерде ойноп, көрсөтүп, анан тартылышты. Бул жердеги баардык нерселер деле ушул тарбиячылардын колунан чыккан нерселер. Негизи кийизден ушул чоолук алып эле ушул мушкул балдардан баягы окутуп, баягы кичине бир аз эс алуу убактысы болуп калса эле биздин тарбиячыларыбыз ушул кайсыл жерде эмне болсо кел жасай калалык, муну бүтүрө калалык, тигини бүтүрө калалык деп тынбай эмгектенишет. Бул жерде биздин Лена Александровна орус улутундагы кызыбыз, музыка сабагынан берет, кыргыз тилинде түш жоргон адам өзү. Бакча десе эле айрымдар майда жумуш элестетиши мүмкүн. Бирок кылуучунда тургандай чоң жоопкерчилик бизде деген маектешим ар бир баланын саламаттыгына, мындагы билимине өтө чоң маани берилерине токтолду. Ошол эле учурда азыркы муундун ашкан дилгир балдарынын ой өрүмүнө ылайыкташтырып, бакчанын окуу программасынан тышкары ирим окуу курстарында уюштурушкан. Балдарга биз 15 мүнөт ашып кетсе бир 20 мүнөт убагында эле бир сабак берилет да. Анан бир сабакта мисалы анан ошол стандарттан чыгуу деген кошумча азыр балдар бир ушунчалык бир нерсени алганга талабы күчтүү да. Азыр биз баягы бир 15 жылдагы мисалы 20 жылдагы балдар эмес, азыркы кичинекей балдар. Азыркы балдар таптакыр ушул ааламды бир башкача кабыл алган, бүгүнкү замандын агымы менен жүргөн балдар да, ошондой балдар. Анан биз ошол балдарга баягы илгеркине эле таңуулабастан бир жаңыча, дагы бир кошумча нерселерди берелик деген биздин максатыбыз бар болчу башында эле. Анан ошол максат биздин ата-энелердин колдоосу менен мына ишке ашып атат. Кудай буйрса бизде ошол сабактардан сырткары дагы шахмат кружогубуз бар, ошол сабактардан сырткары би кружогубуз бар, логопед бар бизде. Андан кийин кол эмгек кошумча, дидактикалык оюндар, мына ушуларды биз кошумча киргизебиз. Кошумча да бизде англис тили да бар. Англис тилин дагы ошол атайын келип окутуп кетишет. Мамут Мусаева өмүрүн эмгекке арнаган айым. Ошол эле учурда мээримдүү эне жана сүйүктүү жар. Үй бүлөлүбүз, атабыз, балдардын атасы бар. Андан кийин 3 балам бар. 3 балабыз бар. Улуусу бардыгы тең үйлөнүп жайланышкан. Бир уул, 2 кыз, 5 небере. Анан балдар болсо баары үйлөнүп жайланган, алар жумуш боюнча мага эч кандай тоскоолдук кылышпайт. Неберелерге убакыт бөлүүгө аракет кылабыз. Бул жерде эч ким менен контакт болбойт. Өзүнүн колун ар ким өзү кургап кете берет. Сөз соңунда биз Атыркүл Мамут Мусаеванын жана ал жетектеген бала бакчанын ийгиликтери тууралуу сүйлөштүк. Негизи биз райондук, айыл өкмөтүндөгү баардык маданий иш-чараларга активдүү катышканга аракет кылабыз. Анан райондук иш-чараларда дагы ушу биздин Тумар бала бакчасы бир жакшы ийгиликтерге жетишип жүрөт. Биз баштаганда эле ошол эң биринчи баштаганда эле биз райондук жетекчилер үчүн атайын семинар өткөргөнгө аракет кылганбыз. Мына ошол семинардагы бул оюн борборлору аркылуу болчу. Балдарды баягы дүйнө таалымын калыптандырууда, өрчүтүүдө ошол оюн борборлорунун абдан чоң мааниси бар да. Анан ал семинарыбыз дагы аябай жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде жакшы уюшкандык менен өткөн. Андан кийин болсо биз ошол Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына карата мыкты сүрөт номинациясы боюнча райондогу ачылганыбызга бир 2 жыл боло электе эле биз биринчи орунду алганбыз. Өткөн жылы биздин чоң ата чоң эненин жомогу деген жүрүш болду. Бул республикалык масштабта. Мына ошол жүрүшкө дагы биздин балдар аябай активдүү катышып, биз акылдуу бала деген жомокту коюп бердик. Анан Калыстар тобунун баалоосу менен биздин жомогубуз райондо гран-прини алганбыз. Быйылкы жылдын эсебинен бизде болсо баягы Манастаны боюнча Манастын хан көтөрүлүшү деген темада
Биз дагы ошол интеллектуалдык таймашка катыштык биздин бала бакча райондо. Анан райондогу ошол жыйынтык боюнча биздин бала бакча 1-орунга ээ болдук. Азыр болсо биз областык белдешке да катыштык. Эң мыкты жасалган тайпалар арасында чоң бир конкурс уюштурганбыз. Мына ошол конкурста эң 1-орунду ушул тайпа алды да. Бул тайпанын тарбиячысы бизде Токтомбаева Гүлзар Бейшенбаевна. Анын эмгеги ата-энелери менен биргеликте алып барган эмгегинин натыйжасында биз ушул тайпага 1-орунду бергенбиз. Бул ата-энелер комитети менен чогуу биргеликте алынган чечим болчу. Анан ушул жерде ар бир нерсенин өзүнүн мааниси бар да. Жөн эле бул чаптап койгон эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн мааниси бар. Мисалы үчүн боло эле жүрөкчөнүн өзүнүн мааниси бар. Эртең менен балдарды кабыл алып атканда, тарбиячы кабыл алып атканда ошол бири-бирине болгон баягы сагынычын, бирине карата болгон урматын, эртең менен жылуу маанай тартуулап, учурашып, андан кийин кабыл алат тарбиячы. Бул жердегилердин ар биринин эле өзүнүн чоң мааниси бар. Саат бул математика сабагында, бул жерде ошол математикага ылайык колдонмолор. Бул жерде болсо жанагы тиги группада биз айтпадыкпы? Бурчтар депчи. Бул болсо өзүнчө бурч, солуулук салону деп. Кыздарга баягы сабактан сырткары эмне кылат деп атпайсыздарбы? Ошол сабактан сырткары дагы балдар алек болот ар нерсе менен. Эми жеке ийгиликтериме кайрылсам, мен биздин ийгиликтерибиз эле ошол берилген грамоталар менен, мактоо баракчалар менен бааланат да. Райондук билим берүү бөлүмүнүкү, профсоюздук комитеттики, райондук мамлекеттик администрациянын, областтык билим берүү бөлүмүнүн ардак грамоталары бар. Билим берүү министрлигинин грамотасы бар. Анан кийин аялдар конгрессиники дагы бар. Билим берүүнүн отличнигимин.